Жарандык билим берүү өлкөнү өнүктүрүүдө маанилүү роль аткарат жана коомдо басымдуулук кылган баалуулуктарды аныктайт. Мындан улам шайлоочулар, талапкерлер, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү, деги эле добуш берүү процессине катышкан бардык тараптар БШКнын алдында ачылган жарандык билим берүү жана шайлоо технологиялары борборунан укуктук маданиятын жогорулатып окуй алышат. Его основной целью является координация. Анын негизги максаты жарандарды укуктук жактан тарбиялоо, шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүн, тийиштүү мамлекеттик органдарды окутуу, ошондой эле шайлоо технологияларын жакшыртуу боюнча БШКнын планына карата иш-чараларды өткөрүү. Жарандык билим берүү борбору өткөрүлүп жаткан парламенттик шайлоонун алкагында өз ишин баштады. Шайлоого тийиштүү маселелер тууралуу жарандардын кабардар болуусун жана аларды түшүнүүсүн жакшыртууга негиз боло алат. Бул жолу шайлоону уюштуруу боюнча жоболордо бир топ өзгөртүүлөр болгондуктан жарандык билим берүү зарыл экени белгиленди. Шайлоо мыйзамдарына, шайлоону өткөрүү мыйзамдарына, деги эле Кыргызстанда шайлоону уюштуруу боюнча бардык жоболордо көптөгөн өзгөртүүлөр болуп, ушул граждандык окутуу жана жаңы шайлоо технологиясын үйрөтүү биз үчүн өтө зарылчыл, өтө керек болуп турган. Шайлоо учурунда жарандарга окутууларды уюштуруу жана өлкөдөгү шайлоо технологияларына байкоо жүргүзүү аталган борбордун башкы милдети. Ошондой эле социалдык катмарларына жана калктын жаш курак топторуна багытталмакчы. Жарандык билим берүү борбору азыркы шайлоого даярдануу учурунан пайдаланып өз ишин баштады. Жарандык билим берүү борборунун максаттуу жана системалуу иши демократиялык өзөктү бекемдеп, укуктук мамлекеттик курууга жардам берерине ишеним чоң. Борбор ошондой эле жарандарыбыздын укуктук маданиятын жогорулатып, бийлик институттарына жана башкаруусуна ишенимди арттырып, жарандык коомдун жана активдүү жарандарыбыздын өлкөбүздүн жашоосу менен өнүгүшүнө катышууга өз салымын кошот. Биздин эл аралык өнөктөштөр жаңыдан тушоосу кесилип жаткан борбордун алдына койгон максаттарына жетүүсүнө көмөк көрсөтөт деп дагы эле үмүтүбүз бар. Открытие первого в своем роде центра в Кыргызстане. Кыргызстанда мындай биринчи борбордун ачылышы Кыргызстандагы шайлоонун айкындуулугун жана эркиндигин күчөтүү жолундагы маанилүү кадам болуп саналат. Айфес бүт дүйнө боюнча жарандык билим берүүгө көңүл бурат. Себеби бул шайлоону адил жана ачык айкын өткөрүүгө өбөлгө түзөт. Шайлоо процессинин бүтүндүгүн камсыздоого чоң таасир этет. Белгилей кетсек, инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндөгү концепция бекитилген. Анын милдеттеринин бири элди, айрыкча жаш муундарды адам укуктарын урматтоого, өлкөнүн бүтүндүгүн сактоого тарбиялоо. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Сергей Мишенко, Ысык Көл жаңылыктары.